Көңүлүңүздөрдү кийинки видеого бурабыз. Бул АКШдагы кар апокалипсиси. Американын чыгыш жээгинде жайгашкан штаттарга Атлантика циклону кар төгүп жатат. Эскерте кетели, бул кар бир жумадан бери токтобой, кардын калыңдыгы күн сайын көбөйүүдө. Мына бул сиздер көрүп турган видеодо Вирджиния штатынын тургуну бир сутканын ичинде кар 1 метрден ашык жааганы тартып алган. Жыйынтыгында ушинтип бийикте турган камерада кар менен жабылып калды. Бирок Атлантика циклону Борбор Азияга да таасирин бербей койгон жок. Бул тууралуу мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Циклон кошуна жайгашкан Кытайдын Аксу шаарына кар аралаш жаан алып келди. Ал эми түндүктө жайгашкан Үрүмчү шаарында эртең күндүз күн ачылып, кечинде асманды булут каптайт. Казакстандын Борбор шаары Астанада эртең менен күн бүркөөлүп, кечинде кар жаайт. Алмата шаарында да кар жаашы күтүлөт. Өзбекстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу аба ырайы жылуу. Эртең Фергана өрөөнүндө жаан кар менен коштолуп жааса, Ташкентте күнү бою кар токтобой жаайт. Анукус өрөөнүндө да кар жаан менен кошо жаайт. Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүнө циклон жаан алып келет. Борбор шаары Ашхабадда күн ачык. Тажикстанда да жаан-чачын да бар ай күтүлөт. Мисалы, Душанбе шаарында жаан кар аралашып жаайт. Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында да кар жаашы күтүлүүдө. Кыргызстанда эртең көпчүлүк аймактарда кар жаашы, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде катуу жаашы күтүлөт. 31 январда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаап, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. 30 январда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Мына ушинтип аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.